Венера Бегиматова Жетегүз районунун Жумбулак айланын тургуну. Кесиби боюнча мугалим болгону менен бош убактысында кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Учурда шырдактан тышкары жүндөн дагы ар кандай буюмдарды жасап, буйрутма менен дагы өткөрүп турат. Палас, килем болуп кеткен да, элибиздечи. Азыр болсо кайра эле ушу шырдакка, ала кийизге басым жасап атышат. Анткени бул деген жылуу, балдар дагы ойноп ары бери эметкенге да жылуу болот экен да, анан ошондо астына биз момундай дагы калың кылып, кара кылып алабыз, ичтик кылыпчы. Анан экөөнү бириктирип алып, анан момундай кылып шоуна менен шырылат да. Бул анткени бышык болсун, баягы шыпырганда ары бери эметилип кетпесин деп, ушу жылышып кетпесин деп, анан ушу шырык менен дагы шырылат. Шырдак кылымдардан бери келе жаткан маданиятыбыздын, улуттук кол өнөрчүлүктүн туу чокусу. Бүгүнкү күндө элибиздин эзелик өнөрүн дагы бийиктикке көтөрүп, ааламга таанып жаткан ууз айымдарыбыз арбын. Энеден кызга өтүүчү өнөрдү туу тутуп, чыныгы нукралуулукту сактоого далат кылган жетегүздүк ууз чебери Венера Бегиматова 15 жылдан бери шырдактын түрүн жасап киреше табат. Бул деле оңой менен жасалбайт, бул деле аябай оор. Муну мен деген негизи өзүмдүн апам, мен өзүм тоңдукмун, анан апам жасайт да, анан ошо апамды көрүп эле жасап жүрүп эле ушундай биринчи биз деген кичинекей кылып эле бул чет жакка, Америкага, Нью-Йоркко кетирчүбүз, кичинекей кылып алып кеткенге удобный кылып, анан андан кийин эле ушуну көрүп, тегеректеги кошуналар, эжейлер көрүп эле ушу кызыбызга заказ берет электешип, анан ушундай болуп калганда. Бул эң чоң размерлери чет өлкөгө кетпейт, анткени аякта деген алып кетиш аякка оор болуп калат экен да. Ал чет өлкөгө мына момундай размердегилер кетет да. Булар деген алып кеткенге удобный болот экен да, салып упаковка кылып жеңил болот экен. А бул болсо кыздарга бергенге жасалып атат да. Кугуз жана татаал уюларды түшүрүп, үй көркүн ачкан шырдактарды жасаган чебер айымдын эмгегин жалпы айыл билет. Шырдактан тышкары домашний тапочкаларды, оюнчуктарды жасайбыз. Мен негизи жайкада дагы иштейм, аяктан да заказ беришет. Ошо жайкага да алып барып өткөрөм көбүнчө эмелерди, анан көбүнчө жайкада сидушкалар жакшы өтөт да, кичинекей. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Анан бул мугалимдиктен тышкары дагы ушу бош отурбай ушу менен алектенем да. Мына ушунун арты менен эле кызым Америкада окуйт. Бияктан дагы ушун каржылап эле ушул акчалар менен английскийди окуп, ушинтип жүрүп азыр Америкада окуйт. Заман өзгөрүп, кайра килем, палаздар шырдакка алмаштырылып жаткан убак. Айрыкча каарманыбыздын жасаган эмгектерине кызыккан чет элдик туристтердин саны дагы жылдан жылга өсүүдө. Венера айымдын бул өнөрүн үйрөнүү үчүн жакынкы айылдардан дагы кыз келиндер келип турушат. Алар кийиз буюмдарынын түрлөрүн жасаганды өздөштүрүшөт. Муну менен Венера айым мээнет кылса эле айылдан да киреше таап, үй бүлөлүк бюджетке салым кошсо болоорун далилдейт. Алтынай Ырыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Жетегүз районунан.